жардам кылып мындай экен. Катуу суукта суу келип алып калат дейт. Ушундай сарай сыяктуу эле экен мындай караганда. Эч кандай шарт жок. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Каракал шаарында Албак 127-көчөсүндө даректе ушундай бир жалгыз бой эне жашайт экен бир баласы менен. Ушу батиринде эч кандай шарт жок, чыкпайт экен. Терезелер болсо ушу жардам кылып мындай экен. Катуу суукта суу келип алып калат дейт. Ушундай сарай сыяктуу эле экен мындай караганда. Эч кандай шарт жок. Ушундай шартта жашашат экен. Айнектер могу бир эле кат пленка кармап турат. Эгер ушундай арзан же бекер ушундай квартира билгендер болсо ушу эжени көчүрүш керек. Өтө эле суук, ушундай шарт ушундай экен да. Ушу карындашыбыздын жашоо турмушу өтө эле оор. Бир баласы менен экөө жалгыз эле турат экен. Ушундай шартта бул деле квартира. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Улуу жараткандын мээримдүү Райымдын Аллахтын аты менен баштайм. Жакшылыктар эле болсун. Менин өзүм жашоо шартым, ден соолугум начар, өзүмдүн кичине оорулугум, мүмкүнчүлүк чектелген кызмын негизи. Эч жака көп иштей албайм, мындай кишилер менен аралаша албайм, үйдөн. Анан ошо жашаган ошо үйүм эле кичине начарыраак болот да, сулуураак. Мен ошо муктаждыгым боюнча эле эткем, кайрылгам силерге, кыргыз элим. Ошо баарыбыз Кудайдын жараткан пендесибиз, ошо бирибизге боорукерлик жардам кылышыбыз керек экен. Мындай оорчан кишилерге, майыптарга баардыгына бирдей мамиле кылышыбыз керек экен. Мындай кайыр мамиле кылбай болбогула.